Бүгүнкү күндө биз таратып аткан гибриддик аппараттар момундай, бул жаңы сенсорный дисплей. Бул деген гибриддик деген бул жерде накталай эмес дагы расчетторду жүргүзсө болот. Былтыр май айында кабыл алынган токтомго ылайык ишкерлер колдонгон көзөмөл кассалык машиналар жаңыланууга тийиш, себеби техникалык талаптар өзгөртүлгөн. Мурда колдонуп жаткан ушу УПФД менен фискалдык маалыматтарды жөнөтүп аткан ККМдердин ичинде ошо фискалдык маалыматтарды өзү колдонуучулар азайтып, мындайча айтканда өчүрүп коюуда мүмкүнчүлүгү бар болчу. Андан тышкары фискалдык маалыматтар бизге түз келчү эмес, түндүк системасы аркылуу келчү. Ошонун баардыгын ушу салык төлөөдөн качууларды жокко чыгаруунун негизинде фискалдык маалыматтарды эч кандай өзгөртүүсүз түшүрүүгө жооп бере турган кичинекей микрочип. Ишкерлер бул машиналардын жаңы түрлөрүнө өтүү үчүн сөзсүз эле жаңы аппарат сатып алуунун кажети жок. Алардын көпчүлүгүн техникалык жактан жаңылоого болот. Өлкөдө 65 миңден ашуун ККМ аппараты болсо, учурда анын 38 миңи модернизацияланган. Бирок ошол эле учурда жаңылоого болбой тургандары да бар. Ал кезекте ишкер заманбап түрүн сатып алуусу зарыл. Салык кызматы убагында алган 10 миң гибриддик ККМ аппаратын таратып бүтүп калды. Ошол эле убакта 3 мамлекеттик банктын ар бири 3 миң даанадан машинаны бекер берүүдө. Болгону ишкерлер финансы мекемесине барып арыз жазып, тиешелүү документтерди толтуруусу зарыл. Бир тобу бул мүмкүнчүлүктү колдонуп жатышыптыр. У нас новый ККМ, мы пользуемся им месяц. Биз бул жаңыланган аппарат менен колдонуп баштаганыбызга 1 айдай болуп калды. Бул убакыт аралыгында документтердин саны азайды десек болот. Буга чейин толгон токой кагаздарды ар кайсы жерден чогултуп, салык кызматына алып барсак, эми мындагы маалыматтар мекемеге түз эле түшөт экен. Бул бир топ жеңилдик берүүдө. Ошол эле убакта ККМден бошотулган ишкерлердин тизмеси да кеңейтилген. Булар гезит журнал күркөлөрүн, окуу жайларында жайгашкан ашкана буфеттерди иштеткендер, кол арабаларда чекене товар жана цистерна челектерде суусундук саткандар. Ошондой эле товарларды маркирлөө жөнүндө маалыматтарды кассалык чектерде милдеттүү түрдө чагылдыруу мөөнөтү да 1 апрелге чейин узартылды. Быйыл дагы 2023 жылдын баштан тартып, ошол ар бир товарды кайсактан чыккандан баштап, импорттан баштап, магазиндердин полкасына турганга чейин көзөмөлдүн максатында электрондук коштомо кагаз колдонуусунун системасын киргизилдик баардык товарларга. Ошонун натыйжасында да бүгүнкү күндө бизде виртуалдык склад салык кызматында формироваться этилип башталды. Дал ушундай аракеттердин артында былтыр салык жыйноо 3 миллиард 18 миллион сомго ашыгы менен аткарылган. Ал эми жалпы көрсөткүч 208 миллиард сомго чукулдаган. Акмарал Сабатар, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.